Арбаңыздар, ардактуу адабият ишкыбыздары. Ободо айтылуу акын, чебер жазуучу Аалы Тугунбаевдин «Жараланган жүрөк» повесинин 12 бөлүгү. Күндөр мончоктой тизилип, жылдардын кучагына кысылып жатты. Бек турган карыянын сакалы уя баскан куунун чалгынындай бириндеп аппак болду. Бирок сонун карыды, мүнөзү жумшак, көңүлү куунак болуп кетти. «Беке, канчага келдиңиз?» деп сурап калгандарга. «Балам 22-демин» деп кыткылыктап гана жооп берет. Кээде топусун алып, бийик кабагын көтөрөт дагы, эки колу менен башын сыйпалап, «Башым мөңгүдөй жалтырак, сакалым күмүштөй жалтыраганына таң калбагыла. Ал туулганымдан жашаганыма чейинки жылдардын белги тагы. Менин толук өмүр сүргөн жашым 22 гана жыл болду. Кээ бирөөлөр мени 85-те дешет. 85-ке чыгууга менин убактым да жок, шашылышым да жок. Бактысыз жашаган кезимди эсепке албаймын, распы?» деп кууланып күлө турган адатка жолукту. Адамдын жашаганын көрө албагандыктан эместир. Ошондой болсо да кээ бирөөлөр «Укмушуң коргоор, Бек турган менен тең арчылар да куурады. Бекем эмдиге күйдөн кала элек» деп таңыркаша турган болду. Бек турган эмнеге карасын? Бай жебеген тамак жейт, өмүрүндө кийбеген кийимди кийет. Эки уулу эки жолборс болуп чыкты. Бири китеп чыгарат, экинчиси улук. Сарайдай үйдө олтуруп, дасторконду жайнатып, чайды куйдуруп коюп, «Мен өмүрбегемден ырынугам» деп радионун алдында сакалын сылап гана отурат. Ошенткен киши да карыйбы дешет кайсы бирөөлөрү. Бек тургандын карылыгы уйкусунун жоктугунан гана байкалат. Жайында болсо кузгундан мурун туруп, малдарды өрүшкө чыгарат. Кыш болсо сагызгандан дагы сак. Арык тайлардын арасына барып, кыдырата карап, чыласын тазалап, өзүнөн өзү күбөрөп, өзүнөн өзү убараланат. Жарыктык карыя, убараланбай эле отурсаңызчы дегендерге, балдарым, 1 сом жарты тыйындан коралат» деп сакалын сылап, бир аз тектеп турат дагы. «Чоң иш болсо да кичинекей эмгекте жээребейт. Силерге караганда менин ишим кумурсканыкы сыяктуу. Ошондой болсо да иштегим келет. Аттең карылык. Силердей жаш болсом, тоону томкоруп, иштин жүрөгүн түшүрбөс белем» дейт. Бек тургандын мүнөзү кээде куду бала сыяктуу. Бир күнү жалпаңдап намаз окуп калат, кээде туруп, кээде отуруп окуйт. Кээде намазы менен иши жок. Белин курчанып алып, «Ой, турсаңарчы, силерди эмгек күтүп турат. Уйкунун түбүнө жетет белеңер, тургула» деп эшке барып кыйкырганын жакшыраак көрөт. Мына Бек тургандын турмушу, кыял жоругу ушундай. Ушундай мүнөзү жаш, көңүлү куунак киши 85ке чыкты. Улуу баласы Ысман МТСтин директору болуп, өзүнүн районуна жакын баргандан бери карыя бөтөнчө кубанды. «Эми ушинтип үйгө жакынсыңар. Эч болбосо 2 айда бир көрүнүп койсоңор эле мага чоң тогонок, каниет» деп балдарын дайыма көрүп отурууну сүйө турган болду. Өмүрбек болсо өмүрүндө 3 гана көрүнгөн. Биринчи жолукканда: «Айланайын, келинчегиңди эмне ала келбейсиң? Келинчегиң доктур дейт. Мага бир көз айнек берип жиберсин, келиниме айта бар» деген эле. Экинчи жолукканда: «Кулунум, келинди баласы менен алып келип, жайлоонун шиберине бир ойнотсоңчу, шаардан чыкпай турган эмнең бар? Ысмандын балдарын карачы, чымчыктай болуп тайга минип жүрүшөт. Сенин балдарың малды да тааныбас» деген эле. Ал Өмүрбекти үчүнчү көргөндө: «О балам, мен карып баратам. Балаңдын бирин сүйүп жүрөйүн. Жайында келгенде ала келип таштап кет. Мен аларды каймак менен сыйлап, жөжөдөй ээрчитип, карагат тердиртип ойнотоюн. Анан силерди ээрчигенин көрөйүн» деп тамашалай сүйлөсө да, сөзүнүн аягында: «Балдарым чоочун болуп кала турган болду. Мен сени ошентсин деп чоңойттум беле. Балдарың жалаң эле орусча сүйлөйт экен. Мен алар менен кантип сүйлөшөм? Алар менен чоң атам деп айтпас» деп көзүнүн жашын кылгыртып жиберген эле. «Таарынба атаке, июль айында балдардын баарын алып келип берем. Атамды мен кемпир болгондо көрөмбү деп келиниңиз дагы урушуп жүрөт» деп Өмүрбек атасына катуу убада берген эле. Мына бул кулундун энеси Чалыш, атасы Зоот. Ошону кичинекей орус марнадым деп айткан торсойгон Торогулун керилген кунам болду. Эки уулунун тун балдарына атайын отургузган алма чырпыктары гүлдөп мөмөлөй баштады. Кийинки балдарына арнаган алмалары жашыл жалбырактарын жайып, назик желге баштарын чайкап, эркелеген эмедей болуп көрүндү. Аксакал алмаларын аралаганда балдарын ээрчитип жүргөн эмедей өзүнөн өзү жылмайып, жүргөмүштүн тор желелерин
чебердик менен алып таштайт дагы, имерип карап, жөжөлөрүм эме келсе экен деп аларды самайт. Бир күнү алманын көлөкөсүндө жалгыз отуруп төлгө тартты дагы кемпирин чакырып алып, карачы, төлгөгө караганда балдарым быйыл да келбейт. Бая күнү түш көрсөм Өмүрбек толгун эле кездеме алып жатат эле. Кездеме башка жака бара турган узак жол болот. Ал Москва өзүнө дагы кетет окшойт. Түшүм төлгөгө туура келди деп төлгөнүн бир ташын которуп коюп, эгер төлгө мындай босоого түшсө, анда алар сөзсүз үйгө келет эле. Эми мейличи, кайда жүрүшсө да эсен жүрүшсүн деди Бектурган. Быйыл келишпесе, анда өзүм барып келем, деди кемпири. Барсаң бар, деди Бектурган. Алар чоң кишилер, алдыларына чоң кишилер келет. Алар жага алмай моюнданышып столго отурушат. Сен салпайып жерге карай качырарсың. Анда чоң кишилерге уят болосуң. Барып калсаң, сен ошону эсиңден чыгарба. Алардын алдында балпылдап да көп сүйлөбө. Тамак жегенде окшоштуруп, айрынын учу менен жегин. Сенин уйкуң жаман, ошого сак бол. Балдардан кийин жатып, эрте тур, деп сакалын сылап, төлгөнүн ташын жыйнап, аны өөп туруп маңдайына тийгизди. Кемпир үчүн бул сөздөр оңой болгон жок. Угуп олтуруп өзүнөн өзү жүдөдү дагы баргысы келбей. Быйыл өздөрү деле келишер, деди. Сиздер айтылуу акын, чебер жазуучу Алы Тугунбаевдин Жараланган жүрөк повестинин 12-чи бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.